жалпысынан Кумтөрдөгө биз тышкы башкаруучуну киргенде счетунда болгону $48.000 бар болчу. Өзүңүздөр билесиздер, бул эң чоң ири ишканалардын бири. 4-5 жылдан бери даярданып эле жүрүшкөн экен. Бир күнү болбосо бир күнү кыргыздар бул мекемени өзүнө алат деген ойлору бар экен. Бирок улам эле алтындын баасы көтөрүлгөн сайын кеткилери келбей жүрүптүр. Бирок азыркы жаңы цифровой технологиялар менен колдонуп, счеттордун баарын бөлөк чет мамлекетте банктарды ачып, акчалардын баарын ошол жакта карманчу экен да. Мына жылдын аягын бүтүрдүк. Жалпы жонунан $326-329 миллион чейин киреше көрдү. Өзүнүн резервдик көрсөткүчтөрү бар. Анан өзү оборот капиталы дагы керек. Бир айда бул компанияга $35 миллиондон $50 миллион чейин акча керек. Ошо акчаларын алып койсок, бюджетке $220 миллион таза киреше берип атат да. Бул салыктан башка. Салыкта болсо илгери болуп калды. Мурун башкарып аткан канадалыктар 4% төлөбөй жүргөн, минеральный сырьевая база деп. Азыр ал 4% дагы Кумтөр компаниясы төлөп атат. Жалпы жонунан ошондо валовый доходдон 18%-ын бүгүнкү күнү Кыргызстанга төлөп берип атат. Мурунку планга караганда 4,5 миллиард сом көбүрөөк акча төлөп берди. Мында ачык айкын цифралардын баары бар, бирок жанагындай депутаттар сурап аткан сырларды жабык эшиктин артында алар менен акыркы сүйлөшүүлөр бүткөндөн кийин анан сиздерге да айтып беребиз да.